Өлкөбүздөгү dini маанидеги ишмердүүлүктү кези менен сындап келгендиги маалым. Бүгүн тарыхты ыйыкташтыруу, мифтештирүү туурасында кеп кылабыз. Анткени бул дагы dini маанидеги ишмердүүлүктөрдүн кемчиликтеринен бирөөсү. Бул кандай мааниге келет? Тарыхты ыйыкташтыруу, мифтештирүү өзгөчө Азирети пайгамбардын жана анын досторунун ошол доордо жашаган, балким андан кийинки доорлордо дагы мындай ислам дүйнөсүнө аты чыккан кээ бир аалымдардын өтө укмуш адам болгондугу, бизден эселеп акылдуу болгондугу, өтө мындай күнөөгө тег эле жакындабай бир каарман, бир жомоктоо каарман сыяктуу адам катары китептерге жазылып, бүгүн бизге ушул таңууланып жаткан түшүнүктөрдү мен назарга тутуп жатам. Бул психологиялык, социологиялык реалдуулукка дал келбейт. Тактап айтканда, эч бир учурда адамдар күнөөдөн толугу менен узак боло албайт, ката кемчиликтен толугу менен узак боло албайт, жеке кишилик кызыкчылыктардан, жеке кызыкчылыктарга негизделген ката кемчиликтерден толугу менен улак боло албайт. Мунун бир топ ката кемчиликтеринен, кесепеттеринен өзгөчө сөз кылуу мүмкүн. Мен үчөөнө токтолуп кетейин. Биздин өлкөнүн абалын эске алганда, мунун эң чоң кесепети илимий өнүгүүгө бөгөт коюусу. Тактап айтканда, dini мааниде бүгүн деле кандайдыр бир жаңы көз караш, пикир айтып чыксаң, жаңы дегенде мындай дароо исламга каршы, анан динде жок нерсени жаңы киргизүү деп түшүнбөңүздөр. Ошол эле исламдын негизги булагы болгон Курандын, сүннөттүн чегинен чыкпаган, бирок бүгүнгө чейин үстү жабык болуп, кандайдыр бир саясий себептерден улам элге айтылбай келген, же бурмаланып түшүндүрүлүп келген маалыматты бир түшүндүрүп айтып берип койгон учурда дароо дин душманы деп мындай динге асылып атат, исламды каралап атат, бузуку деп асылып, бакырып, кыйкырып, каралап чыкмай бизде адатка айланып калды. Бул ушул тарыхты ыйыкташтыруунун кесепети. Азирети пайгамбардын бул хадис эмес, мисалы ушул хадис деп хадис булактарында жүрөт. Менин сахабаларымдын бардыгы бир жылдыз сыяктуу, алардын кимин ээрчисеңер бардыгы туура болот депчи. Бул балким эгер чындап эле пайгамбар муну айткан болсо, ар бир сахабанын жакшы жагы бар, ошол жакшы жагын үйрөнсөңөр болот ар бир адамдан дегендей мааниде айткан болушу мүмкүн. Бирок бүгүн биз түшүнгөндөй бардык сахаба аябай күнөөдөн оолак болгон, такыба, илимий дарамети жогору, аналитикалык ойлому жогору, укмуш адам болгон, биз алардай боло албайбыз дегендей бир адамдар эмес болчу. Алар деле кудду бизге окшош адам, илимге кызыкканы бар, соода сатып акчаны жакшы көргөнү бар, ушакчылары бар, бузуклары бар. Бизде кандай адамдар болсо, аларда деле ошондой адамдар болгон, катмар болгон. Экинчи кесепети катары, бизди мисалы мечиттерде илимий чындыктарга, мисалы так илимдерге каршы келген деле нерселер dini маңызда айтылып жүрөт, реалдуу чындык катары. Мисалы биология же физика же астрономия илиминин эрежелерине каршы келген нерселер dini сухбаттарда байма-бай айтылып жүрөт. Пайгамбар мисалы суу чыкпай калган жерде даарат алыш керек болгон экен, манжасыны моундай кылганда ар бир манжасынан суу чыгып, анан сахабалардын баары даарат алыптыр деп, же болсо аябай аз тамак экен, бирок ал өтө көп кишиге бисмилля рахман рахим деп туруп жегенде бардыгы тоюп, анан тиги тамак ашып калыптыр дегенге окшогон нерселер көп айтылып жүрөт. Буларды биз dini мааниде чындык, реалдуу болгон окуя, тарыхый чындык деп айтсак, уят болобуз, исламдын аброюн түшүргөн болобуз. Башка кишилердин мындай деңгээлдүү, башында акылы бар кишилердин исламга болгон көз карашын начарлатабыз, суутабыз. Андыктан мындай нерселерден оолак болуш керек. Бул тарыхта болгон эмес, мүмкүн эмес мындай нерсе. Себеби бир эле мисал айтып кетейин. Куранда адатуллах деген термин бар. Бул дээрлик физиканын эрежелери деген мааниге келет. Бул адатуллахты Кудай жараткан, бул пайгамбардын доорунда дагы ушул адатуллах иштеген, бүгүн дагы ушул адатуллах иштейт. Демек, муну ал учурда мындай болгон Кудайдын кудурети менен, анан пайгамбар мынтип сахабалардын такыбалыгы менен деп апыртып, жапыртып айтып, элдин башын айлантып, күлкүлүү абалга өзүбүздү түшүрүүнүн эч кажети жок, кереги жок. Үчүнчү кесепети катары биздин ошол мечитке чогулган жамааттын бурадарлардын өзүнө болгон ишенимин жокко чыгарып сындырганын айтсак болот. Психологиялык изилдөөлөр айтып кеткендей, бүгүн адам мындай реалдуу ийгиликке жетиш үчүн, жакшы
бактылуу болуп мындай маанай ачык жашап өтүш үчүн эң башкы фактор анын өзүнө болгон ишениминин жогору болушу. Self reliance балким англисчеси. Bizde meçitte olgan işmerdүүлүктөрдө, dini маанide olgan işmerdүүлүктөрдө, мисалы ошол сахабаларды ыйыкташтырып, аларды укмуш, апыртып отуруп, жанагы өзү мындай кедей өлкөдө жашаган, мүмкүнчүлүктөрү чектелген, таалим тарбиялык жактан бир топ өксүктөрү, травмалары болгон кишилер мечитте отуруп жана молдо экен укканда бизден такыр эле мындай адам болбойт окшойт. Бул нерсе биздин колубуздан келбейт экен дегендей бир андан бетер бир чөгүүгө, өзүн өксүк сезүүгө, кем сезүүгө мындай себеп болуп келет да, ыйлашат анан кийин. Ыйлатып жүрүп, ошол намаз окуп жүрсө же ыйлатып жүрүп, даватка чыгарып жүрсө да башка нерсе кылса муну бир ийгилик катары жоромолдош мүмкүн, бирок бул туура эмес. Балким бир мааниде мен муну бир кылмыш деп эсептейм келет. Биологиялык жактан ал кишини өлтүрбөгөнү менен аң сезимдик жактан дээрлик ал кишини өлүмгө алып барып атат, өлтүрүп атат. Жыйынтыктап айта турган болсок, тарыхты мифтештирүүнүн, ыйыкташтыруунун кажети жок биринчиден. Экинчиден, бул академияда, илимий чөйрөдө биздин ауыр оюбузду түшүрөт. Себеби илимий чындыкка келбеген, илимий реалдуулукка туура келбеген нерселерди биз акыйкат катары айтып чыгып, өзүбүздү гана мындай күлкүлөп алга түшүрүп, өзүбүздүн деңгээлибизди өзүбүз гана түшүрүп жатабыз. Бул керек эмес. 2. 3. Бул негизи исламдын максат мүдөөсүнө деле бир кыянаттык деп эсептейм. Исламдын максат мүдөөсү адамдарды кандайдыр бир коркууга, адамдарды кандайдыр бир өзүн өксүк сезүүгө, башка кишилердей болуп жашай албайт экен дегендей бир түшүнүктөргө түртүү эмес. Исламдын негизги максат мүдөөсү бул жаатта. Ар бир адам эркин ой жүгүртүп, сынчыл ойлом менен гана исламдын принциптерин, максаттарын, мүдөөсүн туура түшүнүп, практикалык жашоосуна өз каалоосу менен эч кандай зордоо, эч кандай бир таңуулоосуз жашоосу болуп эсептелет.